Мисалга баштайбыз. Компьютер жөнүндө маалымат, папкалар, документтер менен иштөө. Так, кеттик. Бизге эмнелер керек? Этот компьютер ачабыз биринчи. Анан свойства бөлүмүн текшеребиз. Андан кийин эмнелер бар экенин текшеребиз. Этот компьютерди ачтык. Так, мышканын оң жагын бассак, свойствосын карайбыз. Свойствода выпуск Windows 10 деген система компьютерде жайгашкан. Windows 11 деген бар, Windows 7 деген бар, Windows XP алар эскилер. Азыр Windows 10, 11 көбүнчө колдонулуп аткан учур. Так, анан системасын карайбыз. Процессор Intel Core i3. Core i3 деген компьютер. ОЗУ, установленная память, оперативная память деп коет, 4 гигабайт. Тип система 64 разряддуу. Анан сенсор иштебейт дегенибиз бул жерде. Негизи ушул экөөнү карайбыз, көңүл бурабыз. Азыркы учурда эң Core i3 деген, Core i5, Core i7 дегендер бар. Ошонун эң минималдуу Core i3 орточо компьютер. Болгону канчалык жогору болсо, ошончолук күчтүү болот. Анан акчасына жараша кымбат да болот. Памяти дагы 4, 8, 16 болуп көбөйүп кетөбүрөт. Канчалык көп болсо ошончолук жакшы. Акчасы дагы ошого жараша. Так, негизи бул жерден көрө турган негизи экөө ушул. Андан кийинкибиз мына ушул компьютердин памяти үчүнчүсү. Бул жерде мына эң акыркысын карайбыз. 322, 155 экөөнү кошкоз. Кошсок 476. Мындайча айтканда 500 гигабайт деп коебуз. 500 гигабайт памяти бар өз компьютерде. Ошону экиге бөлүп койгонбуз буякта. Локальный диск новый том F деп каалагандай ат койсок болот, каалагандай таңба коюп койсок болот негизи. Көпчүлүк учурда мына ушул биринчи бөлүмү C болуп айтылат. Ал мындай Windows'тун значогу менен турат. Ал мына плюс кнопканын значогундай. Бул кнопка значок боло турган болсо, дайыма бунун ичинде компьютердин системасы жайгашат. Же болбосо жанакы Windows 10 деген система ошонун ичинде жайгашат баары. Андан сырткары program files, компьютерде программалар жайгашат. Мисалы, так, Adobe, Bandicam. Adobe бул китеп ача турган программа деп койсок, Bandicam экран запись, Canon бул принтердин драйвери, Corel дизайн жасай турган программа. Ошондолорду карап койсок болот. Мисалы, Corelдин ичине ачабыз, булардын ичинде толтура папкалар бар. Аларды мына ушул эң үстүнкү бөлүм менен карасак болот. Этот компьютер, локальный диск, program files, Corel ошолорду ачып берди. Буларды эми назад кылып чыгабыз мына ушул кнопка менен. Анан мына менен чыксак болот. Экөөнүн кызматы бир аз башкачараак. Мисалы, биринчи буну иштетебиз. Назад кылабыз. Мышканын сол жагын гана иштетебиз. Локальный диск C. Ушул жерге келдик, кайра вперед. Ушу кирген жагыбызга кайра кирип берет. Аркага, алдыга деген сыяктуу. Кайра баса турган болсок, ошол эле папкабызга кирип берди. Мынау менен чыга турган болсок, муну басып чыгайын, назад. Анда мына алдыга деген кнопкабызды иштетпей коет бул болгону. Кааласак буну иштетебиз. Так, эми C'нын ичинде эмнелер бар дедик. Система жайгашат, анан программалар жайгашат дедик. Кокус компьютер бузулса, системадан чип кетти дей турган болсо, ушул жагы бузулган болот негизи. Анан переустановка кылышыбыз керек. Же болбосо кайра компьютерди установка кайра жүктөшүбүз керек дей турган болсок, ушулардын баарын өчүрүп туруп, кайра ушулардын жаңы орнотулуш керек. Ошону переустановка деп коет мындайча айтканда. Ошол учурда бул жакта да көп документтер өчүп кетет, баары өчүп кетет. Анан булар үчүн, система үчүн атайын флешка же болбосо дисктер бар. Жаңы орнотуп кое берсе болот. Анан бул жака негизгиси папка создать кылсак болот, мисалы, создать папку деп. Бирок папка создать кылып алганыбыз жакшыраак бул жакта. Неге дегенде, кокус бул жака документти сактап кое турган болсок, жана бузулган учурда кошо өчүп кетиши мүмкүн. Мисалы, создать папку деп папка тизип койдук. 25 деп. Ушубуз кошо булар менен кошо өчүп кетиши мүмкүн. Өчүп кеткенден кийин таппай калабыз болгону. Бул жака ошо сактап алганыбыз жакшы. Неге дегенде, бул жака өчүп, жаңыланып иштеп кете берет. Сактап алганыбыз жакшы дегенин себеби, мына өчүп турайын. Назад кылабыз. Биз документти бул жака сактайбыз, новый том. Мына жака сактай турган болсок, бул документ өзү сакталып тура берет. Бул жакта каалагандай документ бул жака сактай беребиз. Мисалы, бул жака толтура документтер сактап койдук. Мына бул системабыз бузулду. Бузулгандан кийин ушул гана жаңыланат. Ушуну эле өчүрүп туруп, формат кылып туруп, кайра башка система орнотсок, мына бул жакта документтер туруп тура берет. Ошондой болгону жакшы негизи. Так, кеттик.
Кийинкибиз мынау 3 кнопка, анан мынау жердеги кнопка. Бул жерди мышка менен басабыз, эчтеке жок жерге, аппак жерге. Мышканын сол жагын. Мынауну карап өткөнбүз, мурунку сабактардан. Азыр только ушу сол жагын иштеп атабыз. Басып туруп ордон жылдырсак, каалаган местеге жылдырып алсак болот. Андан кийин минусту бассак, бул экранды свердыйт. Экран ылдыйга бул жака бекитип берет. Кая бассак, бул жактан ачып берет. 4 бурчтук экранды чоңойтабыз. Буну бассак, полный экран кылып берет, кайра бассак, кичинетип берет. X'ти билебиз, бул дайыма жабат. Анан 4 бурчу, кырына, мына бурчуна дегенибиз. Келебиз, стрелка өзгөрөт, өзгөргөндөн кийин басабыз мышканын сол жагын. Кармап жылдырсак, экран кичинетип берет. Анан экранды каалаган местеге алып жылдырып иштетсек болот. Бул жерде мисалы 4 экран, 2 экран менен иштесек болот. Бул жерге 1 экран, бул жака 2 экран, 3, 4 экран коюп алып иштей берсек болот. Анан чекелеринен, ылдыйкы чекесинен, ылдыйга жогоруга бир жака эле, сол жак чекесинен, оң жак чекесинен оңго солго жылдырсак болот. Чоңойтуп кичинетсек болот. Так, негизги кызматтар ушул. Эми мынау чекесин карап өтөбүз кыскача. Бул жакта этот компьютер. Нелер бар экен дагы. Быстрый доступ. Быстрый доступты карап койсок, буну ачабыз. Последний файл дегенди карап коебуз. Эң акыркы жолу иштеген документтер же болбосо сүрөт экен бул. Ушулар менен эң акыркы жолу жанаракта, андан алдын бул, андан мурунураак бул менен иштеп, мен ошондой документтерди көрсөтүп берет. Мисалы, бир документ менен иштедиңиз, ал бир башка папкалардын ичинде. Аны илдеп отурбай эле ушу быстрый доступ менен ачасыз дагы. Азыр акыркы жолу иштеген папка эмне экен? Мына сүрөт экен. Жана акыркы жолу ушуну ачкан. Ушинтип ачып иштеп кете беребиз. Кийинкибиз бул турпурсун этот компьютер. Компьютер менен иштесек болот. Анан видео документы, буну бул жактан деле көрсөк болот. Могул менен бул экөө бир эле. Бул жакта видео бар экен. Буларды бир жолу, бул жактагыларды бир жолу басуу менен иштетсек болот. Ал эми мына жактагыларды 2 жолу басуу менен ачабыз. Бул жактагыларды бир жолу басуу менен ачабыз. Видео, кааласак видео сактасак болот бул жака. Кааласак башка жака деле сактасак болот. Документы. Бул жакта мынау PowerPoint, Word, Excel'dagi документтерди сактаган учурда көбүнчө ушул жака сакталат. Загрузки. Бул интернеттен, мына интернеттерден эмне скачать кылсак, ушул жака чыгат основной негизгиси. Негизи папкаларды белгилесек болот, каалаган местеге деп. Көбүнчө ушул жака чыгат. Изображение, бул жака сүрөт сактасак болот. Музыка, бул жака музыка сактасак болот, ошол сыяктуу эле. Так. Рабочий стол бар. Рабочий стол мына жакта, мына ушул рабочий стол. Ушул жердеги мына ушул папкаларды бул жактан көрсөтүп берет. Мисалы 2026 деген папка. Бу жакта дагы экөө бир эле папка негизи. Так, андан кийин локальный диск. Дискот. Дискотты бассак, мисалы дискот жок менде. Дискот болгон болсо, бул жакта диск сала турганбыз, дисктин ичинде эмне бар экенин көрсөтүп берет болгону. Новый том F. Папкаларды S'ни, D'ни ачып алсак болот. F, новый том F деп коюп, D ар түрдүү томго кое берсе деле болот. Каалаган ат койсо деле болот. Так, бүгүнкү сабагыбыз ушул негизгиси. Ушул менен жыйынтыктайбыз.